Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. 4-класс. Силер менен мен Абытова Мунира. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата точ. Сабактын максаты ата точ сөз түркүмү жөнүндө маалымат аласыңар. Өз алдыңарча текстеги ата точ сөздөрдү табууга көнүгөсүңөр. Зат атоочу сөздөрдү ата точ сөздөр менен алмаштырасыңар. Бири-бириңерди урматтоого, жумшак мамиле жасоого, дос болууга үйрөнөсүңөр. Балдар, зат, сын, сан атоочтордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата точ деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз, бул, муну, ага, анда, тигил, тетиги жана башка ушул сыяктуу. Ата точ зат атоочтун, сын атоочтун, сан атоочтун суроолоруна жооп берет. Балдар, төмөнкү сүйлөмдөрдү байкагыла. Бакыт бүгүн сабакка кечигип келди. Ким бүгүн сабакка кечигип келди? Бакыт. Зат атоочу сөздүн ордуна ата точ сөздү алмаштырабыз. Ал бүгүн сабакка кечигип келди. Ким бүгүн сабакка кечигип келди? Ал. Кийинки сүйлөм. Үйдүн курулушу башталды. Эмненин курулушу башталды? Үйдүн. Ата точ сөз менен алмаштырабыз. Анын курулушу башталды. Эмненин курулушу башталды? Анын. Кийинки сүйлөмдү байкайбыз. Кызыл алманы Асел жеди. Кандай алманы Асел жеди? Кызыл. Демек бул сын атооч. Сын атоочтун ордуна ата точ сөздү коебуз. Ал алманы Асел жеди. Кандай алманы Асел жеди? Ал. Балдар, жаңы тема боюнча төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биринчи көнүгүү. Текстти окуп, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Андагы ата точ сөздөрдү таап, дептериңерге көчүргүлө. Балдар, бүгүнкү текстибиздин аты күн менен шамал аттуу жомокто. Балдар, текст боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Күн менен шамал экөө эмне жөнүндө талашты? Шамал эмне деп айтты? Күн менен шамал абышка жөнүндө эмнелерди айтышты? Шамал чындап эле күчтүүбү? Күнгө кезек келгенде күн эмне деп жылмайды? Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Кийинки көнүгүү. Экинчи көнүгүүдө төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды дептериңерге жазгыла. Үчүнчү көнүгүү. Тексттин 3 сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Зат атоочторду ата тоочтор менен алмаштыргыла. Мисалы, күн булуттун артына жашынып карап турду. Эмне булуттун артына жашынып карап турду? Күн. Биз ушул зат атоочу сөздү ата тоочу менен алмаштырабыз. Ал булуттун артына жашынып карап турду. Кийинки сүйлөмдөрдү ушул сыяктуу болуп аткарып дептериңерге жазасыңар. Кийинки 4-үнчү көнүгүү. Кызыл түстөгү зат атоочу сөздөрдү ата тоочтор менен алмаштырып жазгыла. Күн анын айтканына макул болду. Киши тонун кымтылап, ага бекем жармашты. Эмки кезек күнгө келди. Бул көнүгүүнү да дептерибизге аткарабыз. 5-нчи көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Дептериңерге көчүрүп алгыла. Жылуулук күндүн көзүндө. Азаматсыңар, туура чечмеледиңер. Тийип туруп жааган күндөн түңүл. Күлүп сүйлөгөн кишиден түңүл. Туура, азаматсыңар. Эң соңун чечмеледиңер. Бышыктоо. Балдар, бүгүн биз силер менен ата точ сөз түркүмү жөнүндө өттүк.
Эмесе төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Ата точ деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Туура, азаматсыңар. Ата точ сөздөргө мисалдарды келтиргиле. Азаматсыңар. Балдар, үйгө тапшырма 6-күнүгү. Аба ырайы деген темада ата точторду катыштырып, жомок ойлогула, дептериңерге жазгыла. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.